Эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Камчы Көлбаев боюнча ал мен да окудум. Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мына мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт. Биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт, наркобарон дейт. Бул өмүр бою түрмөдө отуруш керек. Биз соттойшубуз керек деп. Биз эми Американын бир штаты эмеспиз да, өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай. Мен сен сотто, мен соттой албай атам деп. Мен эми Көлбаев менен Матраимовду коргоп аткан жокмун. Мен жалпысынан айтып атам да, туурабы же туура эмеспи мына. Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы, ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы 10 чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Качып жүрөт, баягы экономикалык преступленияларды кылган. Ошол эле Матраимовдун кылмышын ошол кылган. Америка айтып аткандай Көлбаевдин кылмышын ошолор кылган. Мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге анан? Анда эмнеге буга чейин укук коргоо органдары Камчы Көлбаевди кармап, анан ал камалып жатты да? Эми ал мыйзамсыз баю беренеси менен камалган экен, башында камаганда. Азыр бир нече сумма акча төккөн экен, калганында төгүп берем деп чыгып, азыр төгүп берип атат. Мыйзамсыз баю беренеси менен. Ал киши өлтүргөн жок. Америка айтып атат, наркобарон, наркотик ташыган фактылары бар деп. Фактылар болсо бер десек бербейт анан. Жөн эле башка эмне кылышыбыз керек анан?